Буга чейин жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча мамлекет тарабынан бир катар стратегиялык документтер кабыл алынган. Бирок мурдагы иш кагаздар тармактык гана мүнөздө болуп, иш жүзүндө мамлекеттик жана мамлекеттик эмес сектордогу ар түрдүү кызыктар тараптардын ишин бирге уюштурууга мүмкүн болбой келген. Ал эми бул концепцияны ишке ашыруудагы башкы максат жаштардын коомдогу ордун туура баалоо жана алардын потенциалын туура нукта пайдалануу. Бул концепция эки негизги чоң документтин алкагында даярдалып кабыл алынды. Бул биринчи улуттук биздин 2040-жылга каралган президенттин жарлыгы менен бекитилген стратегия. Андан тышкары бүгүнкү күнү эл аралык деңгээлде Бириккен Улуттар Уюмунун чечими кабыл алынып, бүт мамлекеттер өзүнүн жумушунда кабыл алынган негизинде аткарылды бул концепция. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2018-жылга карата өлкөдө жаштардын саны 1.300.000 ашат, же Кыргызстандын жалпы калкынын 20%дан ашыгыраагын түзөт. Жыл сайын эмгек рыногуна болжол менен 300.000 адам чыгып, жергебизде жетиштүү жумуштун жоктугунан тышкы миграция менен алектенүүгө мажбур болууда. Концепциянын приоритеттүү багыттарынын бири жаштардын жеке ишкерлик менен алектенүүсүнө шарт түзүп, коомдогу иштерге активдүү катыштырып, муну менен бирге тышкы миграциянын кыскарышына жол алуу. Мамлекеттик деңгээлде, областтык деңгээлде, айылдык аймактык деңгээлде толугу менен жакшы чечимдер кабыл алынып атканда, албетте жаштар менен бул маселени иштеп чыгуу, жаштарды бул чечимдерге чакыруу, андан тышкары бүгүн жакшы тенденция бар. Жаштар бүгүн көп ишканаларда, министрликтерде, ведомстволордо, жетекчи орундарда жумуш алып барып атат. Мен ойлойм, бул дагы жакшы көрсөткүч. Ал эми премьер-министр буга чейин жактырылган 2020-2030 жылдарга карата жаштар саясатынын концепциясын жүзөгө ашыруу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында жаштардын коомдогу бүгүнкү орду жана жоопкерчилиги тууралуу кеңири сөз болуп, айрым тармактар боюнча алсак саясий партияларга катышуу, мамлекеттик институттар менен өз ара кызматташуу боюнча деңгээлдери төмөн экени айтылды. Премьер-министрдин ою боюнча жаштар саясий ишмердүүлүктө өздөрүнүн орду жок жана алардын укуктары менен эркиндиги толук кандуу камсыздалган эмес деп эсептешет. Жаңы технологиялар жаатында мен элестете албайм, мисалы үчүн жаштарсыз муну ишке ашырса болот деп. Жаштарды ошол жака тартып, ошого кам көрүшүбүз керек. Мындайча айтканда, жаштарга бардык шартты түзүп беришибиз керек. Билим берүү тармагынан баштап, анан кийин иш тармагы, бизнес кылуу тармагы, мамлекеттик органдарда иштөө тармагы, ушулардын баарын тең маселелерин камтыган концепция болду. Ошого иш алып баралы. Муну дагы мен ойлойм, абдан бир көңүл беришибиз керек. Өзүнүн келечегин ойлогон мамлекет сөзсүз ушу жаштарга басым жасаш керек деп ойлойм. Өзгөчө таланттуу жаштардын өнүгүүсүндөгү мамлекеттин инвестициясына өзгөчө программа, механизм жана моделдерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү зарыл. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бул концепцияны жүзөгө ашыруу боюнча бардык мамлекеттик органдардын, жаштар лидерлеринин жана эл аралык өнөктөштөрдүн активдүү катышуусунда иш-чаралардын деталдуу планын иштеп чыгууну тапшырды. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.